Кредит алып жатканда баары жакшы болот деп бизге сылык сүйлөп, кредиттик келишимге кол койдурган. Эми төлөй албай калсам кор сүйлөп, төлөбөсөң үйүңдү сатам деп жатат. Менин үйүмдү саттырбай алып калганга кандай жолдору бар? Менин башка бара турган жерим жок. Бул жерде сиз ошол насыя алып жаткан учуруңузда күрөө келишимине, атайын насыя келишимине кол койгонсуз. Атайын эгерде төлөбөй койгон учурларында келишимде ошол эгерде сиз төлөбөй койсоңуз, анда сиздин турак үйүңүздү сатуу жолу менен мындай аракеттер болушу көрсөтүлгөн. Ал аракет жөнүндө сиз ошол өзүңүз айтып жатпайсызбы, киргенде сылык мамиле кылып, ошол сылык мамиле жасап жаткан учурда сизге бардык шарттарды түшүндүргөн. Төлөбөй койгон учурда кандай болот? Булардын бардыгын сиз билгенсиз. Эми туура ар кандай жол менен адам төлөй албай калышы мүмкүн. Жашоодо мындай ар түркүн окуялар болушу мүмкүн. Ошол шартка жараша ошол келишимде дагы келишимди карап көрүңүз. Келишимде сөзсүз көрсөтүлөт, тарап тартыштар сотко чейин мындай өз ара сүйлөшүү жолу менен чечилет деген мындай пункт болуш керек. Ошол пунктка ылайык сиз ошол эле финансы мекемесинин жетекчилигине расмий кат менен кайрылып, шартты түшүндүрүп, алар көпчүлүк учурда атайын ар бир банктын өзүнүн ушундай чырдуу насыя алган кардарлар менен иштөөчү атайын комиссия иштейт. Ошол комиссия карап чыгат, юристтер карап чыгат. Андан соң сизге мындай жеңилдиктерди жасап берет. Үйүңүз боюнча айта кетсек, көпчүлүк учурда үйлөр бааланып, ал ошол банктын пайдасына өтүшөт. Же болбосо сиз ыктыярдуу өзүңүз банкка өткөрүп берип туруп, алар кайра сизге, банк сизге кайрадан мындай графигиңизди узартып берет. Же болбосо ошол эле турак үйдү кайра сизге мындай сатуу жолу менен жаңыдан келишимдин негизинде улап берет. Мындай учурларда сиз кандай чара колдонгонго укугуңуз бар? Алсак, келишим 3 жыл мурда түзүлгөн. Ал келишимде сиздин турак жайыңыз ошол жылдын базар баасы менен алсак 100 000 сом болгон. Мисал үчүн алсак. Бүгүнкү күндө 3 жыл аралык убакыт өттү. Ал турак үйдүн базар баасы өстү. Бүгүнкү күндө ошол 3 жыл мурда 100 000 сомдук турак жай бүгүнкү күндө 300 000 сом. Мисал үчүн. Сиз бул учурда ошол эле 100 000 сом менен банкка турак жайды өткөрүп бербей, сиз бул турак жайды мындай баалоо үчүн атайын көз карандысыз баалоочу дайындоого укугуңуз бар. Ал баалоочу бүгүнкү күндөгү базар баасын, бүгүнкү күндө ошол турак жай канча сом болгон болсо, ошол базар баасын чыгарып, атайын өзүнүн корутундусун берет. Ал корутунду менен сиз сотко берсеңиз, ошол сиздин демек турак жайыңызды сатууда баштапкы баа ошол бүгүнкү күндөгү базар баасы менен эсептелинет. Бул учурда сиз карызыңызды жабууда, турак жайыңызды сатууда мындай бир топ өзүңүздүн укугуңузду коргоо мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми албетте төлөбөй коюу же болбосо андан кутулуп кетүү жолдору жок. Себеби дегенде сиз аны ушундай шарттар менен алгансыз. Насыя алгандан кийин аны максаттуу пайдалануу зарыл. Сиз ошол насыяны эмнеге иштетесиз? Мал чарбачылыккабы, дыйканчылыккабы же болбосо дагы бир өзүңүздүн атайын бизнес долбооруңузду көрсөтүү менен алгансыз. Ошондуктан ар бир кредит, ар бир насыя алганда ал өзүнүн максаттуу пайдаланууга тийиш. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 7364-берене карыз алуучунун кредиттик суммасын кайтарып берүү боюнча милдети. Карыз алуучу өзү алган кредиттин суммасын кредит берүүчү кредиттик келишимде каралган мөөнөттө жана тартипте кайтарып берүүгө милдеттүү. Карыз алуучу кредиттин түрүнө, пайдалануу мөөнөтүнө жана суммасына карабастан 30 календардык күн мурда алдын ала билдирилген шартта кредитти кайсы убакытта болбосун мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу. Эгерде кредиттик келишимде башкача каралбаса, кредиттин суммасы кредит берүүчүгө өткөрүлүп берилген же тиешелүү акча каражаттары кредит берүүчүнүн банктык эсебине түшкөн учурда кайра кайтарылган деп эсептелет. 7365-берене карыз алуучунун милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу.
карыз алуучунун кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышы күрөө, кепилдөө, кепилдиктер жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыкмалар аркылуу камсыз кылынышы мүмкүн. Карыз алуучу өзүнүн кредиттик келишиминде каралган кредиттин суммасын кайтарууну камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерин аткарбаганда, ошондой эле кредит берүүчү жооптуу болбогон жагдайлардан улам камсыз кылуу жоготулганда же анын шарттары начарлаганда, эгерде кредиттик келишимде башкача каралбаса, кредит берүүчү карыз алуучудан кредит боюнча карыздын калган суммасын мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү талап кылууга укуктуу.